Ышкырык жана Талиповдун соккусу гол! Тимур Талипов. Талантбек уулу кайрадан топ менен кирип баруусу, мына өзү кирип барса болот же пас Келдияров, сокку жок. 8-катар сандагы Усбалиев Алишер оң канаттан кирип барат, өзү кирип барса болот. Сокку сатау, сокку. Ой, Келдияровдун жекеме-жеке жана гол. Эсеп саны 2-0. Кожо Джоэлдин голдук пас чыгарып берүүсү абадагы күрөштө ийгиликтүү болуп, Келдияровдун жекеме-жеке чыгарып өттү жана Келдияров бул абалды ийгиликтүү түрдө жыйынтыктады. Эсеп саны 2-0 Алайдын пайдасына. Ышкырык жаңырды жана сокку бул жерден ийгилик кылды жана 12 номердеги Шаршенбеков гол! Эсеп саны кыскарды. 1-2 Кара Балта командасы 2-1 кылып отурат. Арсен Шаршенбеков. Шаршенбеков Арсен номер 12. Счет матча 2-1 впереди команда. Кара Балта командасы үчүн пенальти өзгөчө тема. Эки команда өз үйүндө, өз таласында ойногондо бир абдан күчтүү командалардын бири болуп эсептелинет. Сол канаттан чыгарып берүү жана гол. Бул жерде ооба гол. Машираповдун голу гана бул жерде рикошет болуп кетти, оңдөнөт. Себеби дегенде Ахмедов алдыга озуп чыкканда топ таамай түрдө дарбаза багытталды жана эсеп саны өзгөрөт. Эсеп саны 1-3 Алайдын пайдасына. Ооба, чындыгында Маширапов бул жерден чыгарып берүүсү күтүлгөн, бирок ал Бегулу Машираповго чыгарып берүү, Жоэл Кожо жетеби, Келдияров жок, дарбаза бош. Жоэл Кожого эми офсайд жок, эми бул жерден топ табал жаратса болот. Рыспаев сокку. Бул жерден Махмудовго чыгарып берилген топ. Махмудов Жахангир жекеме-жеке дерлик сокку жана Ахмедов. Бул оюнда Ахмедов кайрадан сол капталда Шаршенбеков чыгарып берилген топ. Мерзляковдун соккусу жана дарбазанын үстүнкү мамысына тийип калды.